Жана коомдук пикир маселесине келсек, эми фейк, тролль, ким социалдык тармакка өзүнүн оюн жазбасын, алар кайсы бир деңгээлде коомдук пикирди түзүүгө көмөктөшүп атат. Анан бирок сиз аларды кандайча парламентке чакырып, алар менен ошол маселелерди талкууламакчысыз, эгер алар өздөрү мындай жашырынган, өзүнүн жүзүн көрсөткүсү келбеген адамдар болсо? Мен сиздерге дагы бир нерсе айтып коеюн. Бүгүнкү күндө фейк деп атабыз. Бул жалган маалыматтар жазуу иретинде берип атышат. Бирок өзүнүн сүрөтүн, өзүнүн видео кайрылууларды фейктерди айттым. Берген жок. Соц тармакты колдош керек. Ачык чыккандар, блогерлер бар, ачык сын айткандар, алар ачык чыгып кетип атат. Мындай айтканда сиздерге, журналисттерге, бул сиздерге конкурент. Анткени сиздердин маалыматыңарда туура эмес жеткизип коюшу мүмкүн да, мындай айтканда. Андан да коркунуч келе атат. Бул дипфейк деп коет азыр. Жаңы термин. Дипфейк бул мындай. Азыр эгерде бул мындай жазуу түрүндө эле жалган маалыматты берип атпайбы? Ушу дипфейк эртең сиз сүйлөгөн сөзүңүздү сиз сүйлөп атасыз. Сиздин бетиңиз, сиздин видеоңуз, сиздин сүйлөп аткан добушуңуз. Бирок сиз сүйлөп аткан сүйлөбөгөн нерсени сизди сүйлөттүрүп коюп атат. Мисалы сиз бүгүн отурасыз мен менен чогуу. Бирок сиз мага мына бүгүнкү маегибизди жазып алышат дагы, бирок сизден мага башкача суроо бергенин да жаздырып коет. Анан ким айтты? Бул мына Ибрагим айтты деп, мындай жалган. Же менин сөзүмдү туура эмес добушумду дагы видео менен көрсөтүп коюп, бирок сөзүм башка чыгат, ошону окшоштуруп коет. Анан ким сүйлөдү? Төрөбаев сүйлөдү деп, мына ошол жерде жалган маалыматтын да тереңдиги да бар. Мына келечектеги. Бул өтө мындай. Бул сыяктуу технологияларга эмнеден улам көңүл буруп атасыз? Бул жерде азыркы технология аябай өрчүндөп өсүп келетпайбы? Бул азыртан алдын ала караш керек. Биздин мамлекеттин түзүлүшүнө, биздин мамлекеттин мыйзамдардын бузулушуна доо келбейби? Эртең биз ким менен жашап калабыз? Кайсы маалымат менен жашап калабыз?